саламатсыңар. Мен Омарова Бегимай Скөл обласынын Аксу районуна караштуу Турдугожо Исаков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 10-класстын окуучусумун. География мугалимим Бактыгүл Рысбековна. Мен бүгүн 5-класска кичинекей батарейканын тарыхы аттуу тарбиялык саат өтөмүн. Сабактын максаты балдар батарейка жөнүндө түшүнүк алышат, батарейканын адамга тийгизген таасирин билишет жана батарейканы сарамжалдуу колдонууга үйрөнүшөт. Баарыбыз эле батарейка жөнүндө билебиз. Батарейканы кайсыл жакта колдонобуз? Аелита? Уюмдук телефондордо. Бекмырза? Ноутбуктарда. Айганыш? Көптөгөн сааттарда колдонобуз. Биз деген зажигалка жана фонариктерди колдонобуз. Дилназ? Оюнчук машиналарда. Элнур? Саатта. Пульттарда. Туура. Силер айтып өткөндөй эле биз ушу батарейкаларды телевизордун пульттарында, уюлдук телефондордо, кол сааттарда, ушу оюнчук машиналарда да бар. Ушулардын баарын колдонот экенбиз. Азыркы ушу техникалык каражаттардын баардыгы ушу батарейкасыз иштебейт. Башкача айтканда, батарейкага биз көз карандыбыз. Эми ушу кандай ойлойсуңар, ушу батарейканын айлана чөйрөгө тийгизген таасири кандай? Айганыш? Biz эгерде бактарактардын арасына чирип калган жабабаган батарейкаларды ыргытсак, ал курт-кумурскаларды жок кылат. Туура. Амина? Жана биз бакка ушу батарейканы ыргытсак, ал эки даракты чиритет. Жана биз сууга ушу батарейканы ыргытсак, ал 400 литр сууну булгайт. Туура. Ушу силер айтып өткөндөй эле ушу батарейкалар шелоштуу болот, Булар биздин деген өзлөрүнөн заттарды бөлүп чыгарат. Жана ушу биздин адамдын организмине, жаратылышка терс таасирин тийгизет экен. Ушу батарейканы жерге таштасак, 100 жылга чейин чирибейт экен. Жана 20 метр квадрат жерди жер кыртышын чиритип таштайт экен. 400 литр сууну булгап таштайт экен. Бул адамдын боорун, өпкөсүн бузуп, жана рак оорусуна чейин алып келет экен. Эми ушул колдонулбаган батарейкаларды кайсыл жерлерге таштайсыңар? Бекмырза? Аны утилизацияланчу жерге таштайбыз. Туура. Дастан? Таштандыга таштабайбыз. Туура. Баян? Мектеп компьютерде. Туура. Силер айткандай эле батарейкаларды жерге, сууга, таштандыга таштабай, утилизациялоочу пункттарга алып барышыбыз керек. Бизде Бишкек шаарында көптөгөн утилизациялоочу пункттар бар. Ушу силер жакындарыңар менен, туугандарыңар менен, досторуңар менен ушу жарабай калган батарейкаларды чогултуп, жерге таштабастан, сууга ыргытпастан утилизациялоочу пункттарга алып барышыңар керек. Эми ушул алган маалыматтарыңар боюнча ойнойт эле 3 топко баракча берем. Бул баракчага батарейканын зыяндуу жактарына класстер түзөбүз. Эми жазып бүткөн класстерлериңерди доскага чыгып окуп бергиле. 1-катардан Чыңгыз. Батарейка 20 метр квадрат жерди чиритет. Туура. Батарейка жаратылышка зыян. Туура. Батарейка пайдалуу, бирок коркунучтуу. Батарейка утилизациялоо керек. Батарейканы таштандыга таштоого болбойт. Туура. Молодец, отур. 2-катарда Назмин. Эки даракты чиритет, курт-кумурскаларды жок кылат, 400 литр сууну булгайт, ысыктыкта жарылат, адам баласынын өпкө боорун оорутат жана рак оорусуна алып келет. Смартфондорду зарядкага сайып колдонгон болбойт.
3-cü катардан Амина. Батарейканын зыяндуу жактары. Бакка таштасак 2 даракты чиритет. Туура. Суга таштасак 400 литр суу болот. Адамдын өпкөсүнө, бөйрөгүнө зыян алып келет. Рак оорусуна алып келет. 100 жыл чирибейт. Жерден тирүү жабдыктарды жок кылат. Жерге таштасак 100 метр жерде чиритет. Туура. Балдар, силер менен бүгүнкү сабакта батарейка жөнүндө тааныштык. Батарейканын айлана чөйрөгө биздин ден соолугубузга тийгизген терс таасири жөнүндө билдиңер. Жана ушул батарейка жөнүндө билген маалыматыңарды үйдөгүлөрүңөр менен, туугандарыңар менен, досторуңар менен, жакындарыңар менен бөлүшкөндү унутпагыла. Ушуну менен бизге бөлүнгөн тарбиялык саатыбыз соңуна келип жетти. Катышып бергениңерге рахмат. Саламатта калгыла. Кандай эмесе балдар, силер үйүңөрдөн алып келген жараксыз батарейкаларды ушул челекке салабыз.